Assalamu алейкум, урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угармандары. Араптада чыгуучу дарыгерден кеңеш телеберүүбүздү бүгүн Баткен окуясына арнайбыз. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда өтө курч абал болуп турат. Бизде бүгүн конокто жаш активист Элдияр мырза, Кыргыздын чыган жигиттеринин бири. Мына ошол Баткенде ишпанада төрөлүп өсүп чоңойгон жана бүгүн Баткенге тез жардамдарды, гуманитардык жардамдарды кетирүү боюнча алек болуп атышат. Ассаламу алейкум Элдар аке, кандайсызбы? Айтсаңыз бүгүнкү күндө азыр мына жаңы эле ошол республикалык штабтан келдим деп атасыздар. Качан баштадыңыздар? Бүгүн канчасы кетти? Эмне болуп атат? Бир Баткен окуясы жөнүндө айтыңызчы. Ыраазычылык билдирем. Ассаламу алейкум. Биринчиден, учурда акыркы кырдаалдар, окуялар баарыбызга белгилүү. Чындыгында абал аябай курч болуп турат. Анан Бишкекте, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибиз чындыгында жүрөгүбүз канап турат. Канчалык аракет кылбасак деле биздин колубуздан ушул келет экен. Азыркы учурда Баткен бул жалпы облус боло турган болсо, окуя Баткен районунан башталган. Баткен районунан башталып, ошол эле күнү кечке жуук Лейлик районуна тилекке каршы тажик тараптын аскерлери кирип келип, элдер качууга мажбур болду. Жалпысынан Баткен маалыматтарга караганда Баткенден 7000 адам эвакуацияланып, тагыраагы башка үйлөргө качып, ошол жакта жашап атышат. Азыр ал эми Лейлик районундан өзүндө болсо, азыр мен келатып буга чейин сүйлөштүм, 30 миңге жакын адам качып, ар кайсы үйдө башка калкалап, бир үйдө мисалы 40-тан 30-дан адамдар жашап атышат, 7-8 үй бүлө. Ошондой эле мектептердин спорт залдарында, жатаканаларда жашап атышат. Анан биз алар тилекке каршы Лейлик районунда күтүүсүздөн башталып кеткендиктен элдер кокустан эле качып, аларда үстүлөрүнө кийимдери жок, өз жеген тамагы жок, башка бир үй бүлөгө эле келип калгандыктан ал жакта тамак аш жетишсиз. Учурда азыр тамак аш сапасы дагы аябай аз калды дегендиктен биз колубуздан келишинче бул жактан жиберип, анан республикалык штаб деген бул өкмөт тарабынан, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан спорт ордосуна уюштурулган. Бирок андан сырткары биз Лейлик районуна деп өзүнчө уюштуруп атабыз. Буга окшогон штабтар аябай көп. Бул бир четинен жакшы албетте, себеби баардыгыбыз колубуздан келген аракетти жасап атабыз. Анан биз атайын кече күнү Лейлик районуна деп ачтык, себеби Баткен деп маалымат тарап, баардык жардамдар Баткенге кетип, Баткенде калып калды. Тилекке каршы Баткенде 7000 адам эвакуацияланса, Лейлик районунда 30 миңге жакын адам эвакуацияланып, бирок ал жакта же журналист жок, же башка нерсе жок. Лейлик блокадада калып, эч кандай маалымат ала албай калып атабыз. Учурда дагы азыр жол бир ачылды, бир жабылды деп, гуманитардык жардамдар дээрлик жетпей жатат. Анан мисалы кече биз дагы 4 бул жакта агаларыбыз менен, эжелерибиз менен биргеликте 4 спринтер, 1 КАМАЗ жибергенбиз. Биз жүктөп жибергендерден. Алар учурда Баткенде турат, Лейлик өтө албай атышат. Ушул сыяктуу жардамдар көп барып атат. Биз колубуздан келишинче буюрса Лейлик өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Бирок калганы үмүт буюрса. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Элдар агабыздын айткандарын угуп атасыздар. Канчалаган адамдар бүгүнкү күндө кол сунуп атат. Кыргызстан кайсыл район, кайсыл айыл болбосун, баарыбыз бир дене сыяктуубуз. Бир жерибиз ооруса, калган жерибиз чымырап ооруйт. Андыктан баарыңыздар активдүү болуңуздар. Колдон келген жардамдарды кылалы, улуу Рамазан айында дуа кылалы, жана жардамдарды бериңиздер. Элдер ага айтсаңыз, бүгүн Бишкек шаарында кайсыл жерлерде, так адрестерин айтсаңыз, сиз билген кайсы жерлерде кал алып атышат? Мына билгендер алып барып бериш үчүн. Эгерде продуктыларды же кандай кийим-кечектерди алып барабыз десеңиздер, эң белгилүүлөрдөн бул спорт ордосунда чогултуп атышат. Андан сырткары Чүй Фучиканын кесилишинде Тумар рестораны, атайын Лейлик районунун штабы бар, ал жакта. Андан кийин Нижний Жалда, Куликовскийдин үстү тарабында, адрес так билбейт экенм, тилекке каршы ошол жерде чогултуп атат. Анан студент жаштар бүгүн чогулушуп Арабаев университетинде чогултуп башташты. Андан сырткары реквизиттер менен акча чогулткандар дагы аябай көп. Бардык жардам берип жаткандарга, жардам колун сунуп жаткандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Болгону бир сураныч. Жардамды колубуздан келишинче берели, уюштургандарга дагы ыраазычылык. Бирок тактайлы. Кимдер алып барып атат, кайсы жака алып барып атат. Анан ортодон координация бардыгын бириктирип бирөө чыга албайт экен. Бардыгы өзүнүн калаганын, өзүнүн демилгеси менен чыгып атышат. Аларды келгилесилер, биз менен иштегиле дей албайбыз. Бардыгы чын жүрөктөн кыл. Бирок жаман ойлобойлу десек дагы буга чейинки болгон окуялар далил факт болгондуктан биз берген кылып аткан ыхсаныңыздарды, жардамыңыздарды кимге берип атасыздар? Кимге жетет, ошону тактап койсоңуздар. Анан кээ бир иштеп аткан чоң штабтар билет. Аларда Лейлик районунда, Баткен районунда эмнелерге муктаж болуп атканын
тизмелер бар. Штабтарга барып алсаңыздар болот. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү, МЧСтин өкүлү кабарлагандай көптөгөн мамлекеттик мекемелерде дагы чогултуп атат. Райондук борборлордо ошол жактарга дагы жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Бүгүнкү алган тууган тааныштарыңыз менен ал жакта адамдар менен сүйлөшүп атасыздар. Бүгүн кандай акыбал? Тынчпы, эмне болуп атат? Себеби кээ бири мурунку видеолорду жиберди деп атышат. Кээ бири болсо 8 адам гуманитардык жардамдар жеткирип барат, жеткирбей калыптыр, ортодо өлүп калыптыр деп ушул маалыматтарды тактаганга үлгүрүп атасыздар. Ал жакта бир байланыш болгон себептүү. 18 адамдын каза болгону боюнча биринчи ген штабтан такташыптыр. Бул фейк маалымат деди. Себеби биз маалыматты көргөндө, мисалы азыр бизге да маалымат келсе, видео келсе дагы биз тактаган аракет кылып атабыз. Видео келсе дагы ишенбейли, себеби кече эки кыргыз жараны туткунда калып, тажик тарабынан кордолуп аткан видео тараган. Бирок ал видео өзү 3 жыл алдын кандайдыр бир конфликттен келип чыккан. Ошол себептен видео болсо деле, сүрөт болсо деле баарына ишене бербейли. Анан провокацияга алдырып, кандай биз бул иш аракетибиз менен окуяны кайра чыңалтып ийишибиз мүмкүн. Ошол себептен бардыгыбыз дуа кылалы, анан бардык нерсеге ишенбейли. Анан ооба Лейлек районунда туугандарыбыз менен сүйлөшүп атабыз. Мен таяталарым, тайнелерим Кулундудан болчу. Кулундудан негизи, анан Исфанага качып келишкен. Анан жалпы 30 миңдей тургундар ошол Паскы ылдыйкы зона деп коет. Маргун, Дархун айылдарына, ошондой эле Сүлүктүү Исфана шаарларына качып чыгышкан. Бирок убакыт өткөн сайын тажиктер жакындап келип атышат тилекке каршы. Анан кыргыз тарабы эч кандай ок атпай, коргонуу позициясында турат и элди коргоо позициясында. Бул канчалыкка чейин созулат билбейбиз, бирок элдин коопсуздугу баарынан маанилүү. Ошондуктан аларга азыркы учурда эң керектүү болгон медикаменттер, кийимдер, продукталарды жеткирүүгө аракет кылып атабыз, бирок ал дагы өтпөй жатат. Буюрса запросторду биз суранып айтып атабыз, бийлик өкүлдөрү дагы уюштуруп атат. Самолет, вертолет менен жеткирүүгө аракет кылабыз буюрса. Сиз билген боюнча бүгүнкү күндө жарадар болгондордун мындай тактаган маалыматтарыңыздарга караганда жарадар болгондор канча? Анан тажик жактагы балким тааныштарыңыздар, активисттер менен бир байланыш болгон болсо, ал жакта бул конфликт боюнча кандай маалымат кетип атат билесизби? Биринчи жарадар болуп каза болгондор боюнча расмий маалыматты бийлик тарабы, өкмөт тарап берип атат. Мисалы акыркы маалыматтар боюнча 150дөн ашуун жарадар, анан 31 адам каза болду деп атат. Биз бийликке каршы чыккыбыз келбейли, бирок чындыгында бул маалымат чындыкка туура келбейт. Анткени алда канча эсе көп. Ошол себептен бардыгыбыз көңүлүбүздү буруп, дуа кылып, жардам берүүгө аракет кылалы. Анан азыркы учурда бир четинен Баткенде чындап аскерлер тарабынан кандайдыр бир согуш жүрүп аткан болсо, экинчи жакта бул маалыматтык согуш болуп атат. Себеби Тажикстандагы кандайдыр бир активист, тааныш жакындарыбыз менен, буга чейин тааныш болгон досторубуз менен сүйлөшсөк, аларга барган маалымат Кыргызстан тажик тарапка басып кирип, алардын жерине ээлик кылууга аракет кылып атат деген маалыматта, анан тажик бийлиги болгону коргонуп атат деген маалыматтар атат. Бул маалыматтарды тилекке каршы көпчүлүк кээ бир эл аралык СНГнын ичиндеги маалыматтар пайдаланып, ошол нерсени туура катары колдонуп атат. Ошол себептен биздин журналисттерди дагы, активисттерди дагы чакырат элек, англис тилинде, түрк тилинде, араб тилинде болобу, эл аралык тилдерде маалыматтарды таратып, чындык менен такталган маалыматтарды таратууга аракет кылалы. Себеби бул нерсе эртең буюрса тынчтык орногондон кийин дагы азыркы учурда биздин генералдык прокуратура сотко арыз жазган, эл аралык сотко, ошол жерлерде сөзсүз кереги тиет. Демек сиздин айтымыңызга караганда туура айтасыз. Тажикстандагы карапайым эл, кыргыз тарап аскери менен, эли менен биздин мамлекетти бастырып кирди деген маалыматтарды ал жакта журналисттер, айтор элдин маалымат согушунда туура эмес маалымат кетип аткан экен да. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тажик тарап бул диктатордук мамлекет. Ал жактын медиалары толугу менен президенти менен башкарылат. Демек, алар элдин дагы маалымдоосуна өзүнүн каалаган маалыматты жеткирүүдө. Болгону биз эркиндигибиз менен пайдаланып, туура маалыматты эл аралык деңгээлде жеткирүүгө аракет кылышыбыз керек. Демек бүгүнкү күндө интернет пайдалануучулар биздин Кыргызстанда ээн эркин, шүгүр. Ошону пайдаланып чындыкты англис тил, башка тилдерде
эл аралык деңгээлге маалымат жеткирүүдө бир активдүү болушубуз керек экен да. Ооба, сөзсүз түрдө ошондой эле бийликтин да кандайдыр бир реакцияларын талап кылган күчтөр чыгып атат. Андан кийин кандайдыр провокацияга алдырып курал кармап барабыз дегендер болуп атат. Ооба, менин ата энем, туугандарым бардыгы ошол жакта. Мисалы, эгерде барасыңар деген буйрук келсе, башында биз барабыз да. Бирок бизди азыр алдына тизип барып койгон менен ал жерде туура эмес бул нерсе. Биз болгону дуа кылалы, анан жардам жиберели, анан бийликтин реакциясын талап кылышыбыз керек. Эл аралык коомчулуктун, дүйнө коомчулуктун реакциясын талап кылышыбыз керек. Чындыгында Тажикстан Республикасы буга чейин 70-жылдары Ош ССР тарабынан курулган Баткен облусунда Төрткүл суу сактагычынын башында суу чогулган жер Головнойду Кыргыз ССР курган. Ошону тилекке каршы биздин премьер-министр Мариповдун сөзүнө таянып, бул жерде мына премьер-министриңер өзү айтты, бул жер бизге карайт дегенден башталды баарычы. Бирок тажик тараптын буга чейинки ушул чыр-чатакка согушка даяр болгону ачыктан ачык маалым болуп атат. Анткени алардын Кыргызстанга жакын жайгашкан чек араларында элдери эч ак чыгып кеткен. Анан тилекке каршы тажик тарапта дагы провокация кылып, жарандарына курал таратып салганы болуп атат. Ошондой эле ооба, биздин элдер үйлөрүн таштап качты. Андан пайдаланып тажик аскерлери айылдарга кирип келди. Анысы аз келгенсип айылдарды өрттөп, мисалы азыркы учурда Очу интернационал айылдарын өрттөп, ичиндеги өрттөлбөгөн үйлөрдөн үй эмеректерин алып, ошондой эле мал жандыктарын толугу менен айдап кетти. Тажикстан тарапка аскерлери элдери. Өтө өкүнүчтүү. Андыктан урматтуу кыргыз элибиз, бардыңыздар дуа кылыңыздар, жардам берели, баарыбыз тең бирденебиз, дагы унутпайлы. Айтсаңыз, ушул биринчи сиздин угушуңузга караганда маалыматтардан эң биринчи Исхак Разаков ат койгон Максат айылынан башталып атабы? Жок, биринчи бул 28 апрель Головнойдон башталган, Баткен районунда. Головнойдо алар келип биздин жерибизге, ошол эле арада биздин жерибизде жайгашкан столбаларга камера орното баштаган. Анан кыргыз чыгырлары барып, ал жакты бул жак биздин жер дегенден, анан тажик тараптан огатуулар болуп, анан биздикилер артка чегинип, ошондон башталган. Андан кийин алардын жарандары чыгып, төрт көчө деп коет. Төрт көчө дегенди көпчүлүгүбүз түшүнбөй атабыз. Бул Лейлик районуна кеткен эң негизги жол. Андан башка жол дээрлик жок. Бир объездной жол бар, ал жактан бардык унаалар өтө албайт. Саналуу гана внедорожниктер өтүшү мүмкүн. Төрт көчөнү жаап, азыр анан төрт жолу кыргыз бийлиги менен тажик бийлиги келишимге келип сүйлөшүүлөр болду. Бирок мына бүгүн 1-май токтоду деди, бирок тажик бийлиги тарабынан 4-чү жолу ал келишим бузулуп атат. Мисалы, чыр-чыккандын эртеси күнү саат түшкө чейин алар куралда ок атышпайт деген келишимге келди. Анан саат 4кө чейин кирип келген жерлерден чыгып кетет деген болду. Анан кече күнү токтойт деди. Анан бүгүн 1-май толугу менен токтойт деп биздин бийлик өкүлдөрү сүйлөшүп атат. Бирок тилекке каршы бүгүн дагы бул нерсе бузулду. Анан кече ошол төрт көчө тараптан Лейликке кетип аткан жолдон кетип бараткан унааларды аткылап, бир 7 унаа. Алардын ичинде мисалы буга чейин канчалык согуш болсо дагы журналисттерге, ошол эле арада медицина кызматкерлерине каршы бири-бирине душман болсо дагы кол салган эмес. Бирок тилекке каршы Баткендин жолунда биздин тез жардам унаа дагы оодарылып, ал жакта жабыр тарткан. Демек бул жерде эрежени сактабастан кандай гана келишим болбосун, тынчтык келишимин эң биринчи Тажикстан жак бузуп атат. Тажикстан тарап бүгүн 4-чү жолу болду. Бирок азыр мына чын болсун, бузулбасын деп ишенели. Жарым саат мурун Тажикстандын коопсуздук башчысы менен Кыргызстандын ГКМБ башчысы Ташиевдин дагы келишими болду. Тынчтык келишимге келдик, мынакей ок атышпайт деди. Эми алда үмүт кылалы. Себеби кече дагы ушундай үмүт болду. Азыркы учурда чындыгында абал өтө оор, өзгөчө карапайым калкка. Анткени чындыгында бир үйдө 30-40тан 7-8 үй бүлөдөн адам жашап атышат. Алардын продукталары дагы, азык-түлүктөрү аябай аз калды. Базарлар, дүкөндөр да бош калды. Ал жерде жана келген видеолордо көрүп атабыз. Заправкаларды, магазиндерди бардыгын өртөп жиберип атышат, Ооба, бул биринчи 2 күн мурун ошондой болду. Ооба, анан кечээки маалыматтарга караганда булар ошол 2 күн алдын мал жандыктарды айдап кетип, анан үй эмеректерин ташып кеткен. Кээ бирөө айтышып атышат да, элдер аке, бул жерде 3-чү күч бар депчи. Бул 3-чү күчү ким сиз билгениңизге караганда? Же бул жөн гана бири-бирине шылтообу? Же болбосо эч нерсе таппай калса 3-чү күч деп күнөөлөп коюш мүмкүн.
ооба болушу мүмкүн, бирок бизде ал боюнча так далил жок. Бирок тилекке каршы тажик тарабынын ачыктан ачык бизге согуш жарыялап, биздин жерлерибизге ээлик кылып, бул бир болуп атат. Жерлерибизге ээлик кылып, биздин интернационал айыл башчысыны туткунга алып, бул биз билген гана маалыматтардан. Андан кийин кирип келген айылдарга желектерин орнотуп, биздин жер деп жатканы бул ачыктан ачык согуш жарыялап, тажик тарап өздөрү аскерлери менен кирип келатканы, демек бул үчүнчү күч бар деп айтууга негиз жок. Түздөн түз тажик бийлиги, тажик аскерлери, тажик жарандары менен кошо биргеликте биздин жерлерге кирип келип, желектерин орнотушуп атат. Бул талаш маселе, талаш жерлер эмес, буга чейинки талашып келген жерлер эмес. Талаш жерлер болсо, ооба, кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Жок, талаш жер эмес. Бул кыргыз илгертен документтер боюнча дагы кыргыздар жашап келген, кыргыз өлкөсүнө таандык болгон жерлерге өздөрүнүн тууларын орноткону, демек бул булардын ачыктан ачык согуш жарыялаганы. Эми согуш баары бир, мисалы азыр Кыргызстандагы аларга жооп кайтарып ок ата турган болсо, бул жакшылыкка алып келбейт, согуштан эч ким жеңбейт. Болгону алардын ким башкарып атат, балким билбейбиз, бирок түздөн түз бийлик, мамлекеттин өкүлдөрү, мамлекеттин жүзү болгон аскерлеринин басып келатканы, бул бизге согушкусу келип, ошол аракет менен бизди дагы ошого тарткысы келип аткан көрүүгө. Элдерге айтсаңыз, азыр мына Тажикстанда мурдатан тааныш болуп жүргөн, жакшы болуп жүргөн бир тааныш бар деп атасыздар. Аяк диктатура. Маалыматты ал жакта канча адам жабыркаганын деле чыгарышпайт азыр. Анан дайыр элдердин айтуусунда ушусча мына интернет айдыңында болуп атат. Бул Тажикстандын президенттигин алыш үчүн күйөө баласы бир чыр чыгарып атат, чаң салып атат. Ушул маалымат жөнүндө бир тактааныңыздарбы же бул дагы фейк маалыматтарбы? Илхас деген маалымат булак болуш керек. Тажиктерден тажик президентинин отставкасын талап кылып атат. Андан сырткары тажик президентине жарандар укпай жатат деген маалыматтар тараудо. Бирок бул жөндө биз жаран катары биле албайбыз, божомолдой алабыз. Буюрса бийлик өкүлдөрүндө так маалымат бар деп ишенели. Мамлекеттик сыр болгондуктан алар деле айтпай жатса керек. Бирок бул мисалы ооба отставкасын талап кылгандар көп деп аткандар болуп атат. Андан сырткары жок, бул жөн гана көңүл буруу үчүн кандайдыр бир оюн деп аткандар болуп атат. Бирок мисалы мен өзүмдүн жакын тааныш, ишеничтүү булактан сүйлөшкөнүмдө, алар ооба жарандардын ичинен кээ бирлер бийликке баш ийбей, мисалы курал таратып ийбедиби? Баш ийбей койгондор болуп атат деп айтты. Бул мисалы мен ишеничтүү ушул нерсени тактап айта алам. Анан президенттин күйөө баласы тууралуу, анын отставкасы тууралуу эч нерсе билбейбиз. Демек жанагы жарандарга курал жарак таратып ийишкен. Анан бийлик Кыргызстага ок атпагыла десе болбой ок атып жиберип атышабы? Ушундай түшүнүп атабызбы? Укпай атканы кандай? Алар бизге ошентип айтты. Тажик тараптагы активисттер, же тажик жарандары ошентип айтты. Бирок тилекке каршы тажик тараптын дагы маалымат булактарына кирип, которуп же болбосо орусча сайттарына кире турган болсок, алар Спутник ТЖ Тажикстандагы сайты очуну келип кыргыз армиясы өздөрү өрттөдү деген маалымат чыгарып атат да. Демек булар толугу бойдон жарандарды дагы, аскерлерди дагы кыргыз тарапка каршы үндөп жатканы ачыктан ачык байкоого болот. Азыр мына бизде көрүп аткан, угуп аткандар адамдар Баткенге бир гум жиберели дей турган болсо, көбүнчө эмнеге көңүл бөлүштүн? Биринчи кезекте, мисалы кече күнү ооба чындыгында гуманитардык жардам күтүп аткан. Азыркы учурда жарандар чынында корголууга муктаж. Себеби гуманитардык жардамды биз канчалык жибербесек да алар коргобосок ал кайга кетет. Ошол себептен бийликтен сураналы кандай бир реакция кылып, же болбосо Лейлек районундагы элди, кары-картаң жаш балдарды эч болбосо эвакуациялап чыгарып кетүүнүн жолун караш керек. Себеби чындыгында Лейлек блокадада калып калган. Тосулуп калган жолдор жабык, ачылып жабылып ошондой болуп атат, баары кепилдик бере албайбыз. Анан гуманитардык жардам боюнча айта турган болсок, ошол спорт ордосунда, анан Фучика чүй кесилишинде Лейлек районунун атайын штабы бар. Ал жакта атайын чоң байкелер, агалар башкарып, ошол жакта жөнөтүп атышат. Тумар деген ресторанда. Андан сырткары Арабаев университетинде, Ишенал Арабаев университетинде, Борбордук аянттын жанында
ошол жакта жаш студенттер чогултуп атышат. Ошол жактарга берсеңиздер болот. Андан сырткары ошол эле штабтарга барып маалымат алсаңыздар болот. Эң көп суранып аткандар булар медикаменттер, андан кийин жаш балдар үчүн памперстер, кийимдер, себеби көпчүлүк кийимдер жок, өзгөчө жаш балдар үчүн, анан пледтер болуп атат, жамынуучу. Андан сырткары сөзсүз түрдө азык түлүк, себеби башында буга чейин айткандай базарларда, дүкөндөрдө эч нерсе калбады дерлик. Эч нерсе калбады. Себеби ооба, Лейлекте дагы элдер ичара акча чогултушуп, мисалы аларды арзан сатып алып, жок жерден эле 30 000 адам башка жерге келип калып, ал жакты алып кетип, анан өздөрүнүн жеринде азык түлүктөрү калып калганы, акчалары, документтери, кийим-кечектери калтырып, башка бир жерге келип жеп атканы, бул сөзсүз түрдө азык түлүктүн жетишсиздиги ачыктан ачык азыр байкалууда. Анан жетпей жатат. Буга социалдык тармактардан дагы, башка жактан дагы жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Мисалы, бул жактан дагы сиздерден пайдаланып, ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Чындыгында Лейлек районуна гуманитардык жардам азыркы учурга чейин бир аз где-то МЧСтин билдирүүсүндө 4 тоннадай жардам жетти кече күнү. Бирок бул 30 000 качкан адамга, анан блокадада калган районго 100 000ден ашык калкы барга эч нерсе эмес. Азыркы учурда Баткен районунда атайын кече күнү Лейлектин бул жакта активисттери, ошол жакта жашагандар, андан сырткары райондор, башка райондор, облустар жиберген жардамдар Баткенден өтө албай турушат. Ошого сураныч, келиңиздер барыңыздар биргеликте реакция кылалы. Бийлик бизге ооба алар башка жумуштар менен көбүрөөк алек болуп аткан болушу мүмкүн, бирок кантсе да биз талап кылалы. Азык түлүктү самолет менен, вертолет менен жеткирип берсин. Баткенде дагы аэропорт бар. Лейлектин борбору Исфанада дагы аэропорт бар. Толугу менен уюштурууга мүмкүнчүлүк бар. Болгону биз талап кылалы, дуа кылалы. Баткенден өтө албай аткан себеби эмне? Ким өткөрбөй атат аякта? Жана биринчиден 4 көчөнүн жабылышы. 4 көчө дегенде бизде Ворух анклав бар. Кыргызстандын ичинде Ворух деген анклав бар. Ортодо Кыргыздын жери бар. Анан Баткенден чыгып туруп, Баткендин дагы кээ бир айылдар бар, ал 4 көчөдөн өткөндөн кийин. Анан Лейлек районуна жол кеткен. Эң негизги жол. Стратегиялык жол. Ооба, стратегиялык жолдордун бири. Анан ал жер плюс болуп турат. Мисалы, бул жагынан Ворухка кеткен коридор болсо, бул жагынан Лейлекке кеткен жол. Анан тажик тарап ал жерди дайым кандайдыр бир чыр-чатак чыкса, ошол жерди тосуп алат. Жаба коет. Ооба, жаба коет. Андан Ворух анклавдын ичинде, мисалы, тоо этектер бар да. Ошол этектен өткөндө унааларды алар кыргыз жерине кирип келип туруп, өткөн унааларды дагы аткылап, мисалы, кече күнү эле 7 унааны табышты. Жол ачылды дегенден кийин, өткөндөн кийин, себеби кээ бир кыргыз номердеги машиналар 7 унаа ошол жактан аңтарылып, анан бир унааны өздөрүнүн военный техникасы менен дебелеп түртүп салган, ал тегеренип кеткен, өзү жалгыз томолонуп кеткен. Ошол себептен өтө албайт эч жактан. Бир объездной жол бар, ал жактан жүк ташыган унаалар, КАМАЗдар алып өтө албайт. Ошол себептен бизге учак, вертолет сөзсүз эң негизги муктаждык. Ал болуп тур, аскердик каражат жеткиреби, гуманитардык жардам жеткиреби, анан кайтарда бош кайтпай кары картаңдарды, жаш балдарды эвакуациялап алып чыгып кетиш керек, себеби Лейлек чындыгында блокадада калган, тосулуп калган. Ошондой эле Лейлекке жакынкы чек арадагы аймактарга тажиктердин аскерлери, алардын техникалары толугу менен орношуп учурда. Анан Исфанага дагы жакын айыл, Коргончо деген айыл бар. Коргончодон Исфанага чейин 15-20 мүнөт максимум. Ал жактарда дагы снайперлерди орнотуп салган. Демек, Лейлектин ичинде дагы, мисалы, ар кандай фигурада кеткен да картачы. Мисалы, кээ бир жерден кирип келген карта боюнча тууралуу. Ошол жактарга туруп, анан Лейлектин ичинде дагы айылдардын ичинде бири-бири менен жүрө албай калып атышат. Анан акыркы маалыматтар боюнча күйүүчү майдын жетишсиздиги байкалууда, өтө аз калды дейт. Мына жеткириш керек болот. Демек, бүгүнкү күндө азыр тажиктердин эли эмес, көбүнчөсүнүн аскерлери кирип турат азыр. Ооба. Жалаң курал жарак менен карап турат. Айтсаңыз, ошол жерде чоңойдуңуз, өстүңүз да, буга чейинки кээ бир айтып атат, буга чейин эле эл менен Баткендеги эл менен тажиктердин элинин ортосу аябай курчуп кеткен депчи. Ушуга канчалык бир чындык барбы? Анчалыкка жетиши мүмкүн эмес беле? Жок, буга чейинки адамдардын каза болгону, аскерлердин, жаш балдардын каза болгону,
Анан мына 28-и чыгып аткан болсо ага чейин 4-5 күн алдың үйдө жаткан эле адамды, эки баланы Кыргыздын жериндеги палаткада жаткандарды урдап кетип, аларды барып сабаганы далил. Буга чейин абал курч болгон. Бирок тилекке каршы бийлик өкүлдөрүнүн кайдыгерлигинен булар чындыгында алар өздөрүнүн бизнесин жүргүзүп, кандайдыр саясатын жүргүзүп, элди жоңа таштап коюп атат да. Эл менен эч кимдин иши жок. Ошол себептен буга чейин курчуп келген. Анан ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күнгө келип атат да. Суу талаштын айынанчы. Мисалы буга чейин Өзгөн районунда башталды. Кемпирабад суу сактагычынын жайын боюнча ал жакта дагы суу талаш. Азыр Баткенден башталды. Ал жакта дагы суу талаш. Бул дайым эле жаз келгенде бул маселе болуп келет. Жылына эң азынан 3-4 чыр-чатак чыгып, жылына кеминде 5 адам каза болот. Жөн эле статистикадан алганда, мисалы өткөн жылы деле биздин жакын кошунабыз каза болуп калды. Ошол чек арада кызмат кылгандардан. Анан ушул нерсени билип келген бийликтин бул жака ушул убакытка чейин эч кандай аракет кылбаганы, андан кийин тажик бийлигинин ушунчалык согушка аракет кылып, алардын Кыргызстанга чейин окопторду казып келгенин, анан элдерди эвакуациялап кеткенин биздин коопсуздук кызматынын билбегени же билсе дагы кайдыгер мамиле кылганы, бул элине кылган кыянатчылык. Ооба, биз азыр үн чыга албайбыз. Азыр согуш учурунда аларды колдоп туруштан, сүрөп туруштан башка айлабыз жок. Бирок учур келет, сөзсүз бул нерсе менен сүйлөшөбүз. Себеби азыр чындыгында ал жактагы эл өтө кыйын абалда турат да. Өзүңүздүн мына албетте ар бир кыргыз баарыбыздын жакыныбыз, бирденебиз. Өзүңүздүн жакындарыңыз жакшы кабар алып атасызбы? Кайта тайнеңиз, өзүңүздүн бир туугандарыңыз. Кудайга шүгүр, алар жакшы, бирок 4 күн, 3 күн болду. Толугу менен блокада калды. Анан буга чейин көнүп калган эл, чек арада жашаган элдер көнүп калган. Анан өтүп кетет деген ишеничте качып келип жашады. 3 күн өтсө дагы бир да бийлик өкүлү барып койбой, Баткенге барып эле абал туруктуу деп кетип атканы элди үмүтсүздүккө түшүрүп койду. Азыркы учурда аялдар, апалар, жаш балдар, керек болсо эркектер дагы паникага түшүп, бизди унутуп калды деп атышат. Себеби чындыгында ушул убакытка чейин блокадада калып калса дагы бийлик болобу, жардам болобу, аскер болобу бүт баары Баткенге барып туруп, Баткенде абал туруктуу деп атат. А чындыгында ошол эле абал туруктуу деп жаткан учурда Лейлек районунун Очу интернационал айылдарында өрттөлүп аткан айылдар. Анан ошончолук кайдыгер карап отурган бийлик билбедим кайсы жакты карап отурат. Бирок аракет кылыш керек, сөзсүз, кандай бир реакция бериш керек. Ким менен переговорго барат, эмне кылат, бирок тынчтык орнотуш керек, сөзсүз. Биз эч кимдин жерин ал жактан талашпай элебиз. Биз болгону өзүбүздүн жерибизди дагы коргогону бийликтин чамасы жетпей жатат азыр. Болгону ошол нерсени талап кылып атасы, эч кимдин жерин бул жага бул убакытка чейин тартып алабыз деген ой дагы болгон эмес, болбойт дагы. Болгону өзүбүздүн жерибизди татыктуу коргоп, анан элибизди коргоп калышыбыз керек. Мисалы, кече күнү биз бул жака алынып келген Лейлек районунда каза болуп калган Мадинанын апасына кабар алып келдик. Азыркы учурда Бишкекте детский больницада кичинекей кызы менен турат. Ал эженин 2 кыз, 1 уулу бар экен, 1 уулу Россияда. Бул дагы бир проблема, мисалы миграция. Эркек уулдары Россияда жүрөт, 2 жаш кызы менен 2009-2010 жылы туулган. Анан ал эже айтып берип атат, биз орозо кармап уктап калыптырбыз, чыксак баардыгы паника болуп кетип калыптыр, анан өзүбүз калдык. Дуалдын этеги менен качтык дейт. Ошол эженин айтканын айтып берейин. Дуалдын этеги менен качып баратсак, алдыбыздан чыгып эле эч нерсеге карап атып баштады дейт. Анан кызым ошол жерден жыгылып, кулагынан кан агып кетип калды. Анан мен кичинекей кызыма ок тийди, өзүмө ок тийди. Анан кызымды сүдүрөп, кичине кызымды араң алып чыгып кеттим дейт да. Анан ал жактан барып, подвалда 1 сааттай жаттык дейт. Элдер кетип калган баары. Анан муну мен айтайын дегеним эмне? Тажиктер жаш балага, аялга эч нерсеге карабай эле ат кылып атат. Ушунун баарын көрүп турган бийлик каякта карап отурат билбейбиз. Демек, тажиктер мына бүгүнкү күндө баарыбыз көрүп атабыз. Чындыгында мындай ташбоор, адамдык сапаты жок эле экен да. Баары көрүп атышат. Анан сиз азыр ошак менен дагы сүйлөшүп атасыз, көрүп атасыз. Анан чындыгында элдер, эркектерден бери чындыгында паника болуп атат. Сиз мына ошакты билген катары балким эмне дейт элеңиз элдерге? Ушундай чындыгында паника болуш керекпи же эмне кылышыбыз керек? Балким мына радио аркылуу, телевидение аркылуу сизди да угуп атат, балким азыр YouTube'дан да көрүшөт, тарайт.
кандай бир реакция кылыш керек? Жаш азырчы активист катары айтсаңыз. өтө кыйын бул нерсе, себеби бул абал 21-кылымда анан чоң килейген райондун блокадада калуусу, анан буга чейин согуштун болуусунун ушундай иш аракетин билбей калуусу бул абсурд да, жиндилик да, мындайча айткандачы. Анан мен азыр бул жакта туруп араң турамын мисалычы. Анан ал жакта элеликте ошол жакта курчалып турган элдин акыбалын азыр мен бул жакта сөз менен аларды айта албайм. Алар азыр эмне кылса дагы укуктуу, эмне кылса дагы туура. Болгону ооба биз сабыр дейли, бул уже барган сайын жакпай барат, сабырдын да чеги болот. Анан провокацияга алдырбайлы, эмоцияга алдырбайлы туура ошол эле нерсени айта алам мен. Бирок ал жактагы маалыматтарды угуп атып, мен өзүм чыдабай баратам да. Анан ал жактагы элдерди чыдагыла, сабыр кылгыла деп четте отура берген да туура эмес. Биздин азыр мисалы Бишкек шаарындагы Лейлекте туулуп өскөндөр мисалы колубуздан келген эле аракет ошол Facebook'тан, социалдык тармактардан бөлүшүп, маалыматтарды жеткирип, анан бийлик өкүлдөрү ошол нерсени билип атабы? Бир да маалымат бербей атат да бизгечи. Анан жетеби бул нерсе? Аскердик жардам жетеби? Азык-түлүк жардам жетеби? Ошол ана нерсе да азырынча. Кудай буйрса, жалпы кыргыз элибиз баарыбыз Баткенге жардам кылабыз, Кудай буйрса баары жакшы болот деп туралы. Анан жана сиз айткандай жалган маалыматтарга ишенбестен баарын тактаганга аракет кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угуучулар, мына жаш активист элдар биз менен болду. Баарыңыздар кандай гуманитардык жардам болсо айтылган адрестерге барып, баарыңыздар жардам берүүгө аракет кылыңыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүз түз эфирде болду. Биздин убактыбыз келип калды. Эмки көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум.